insanlar ар бир көздөгөн максатына 99% эмгеги менен жетип, ийгилик жаратышат экен. Дал ушундай талыкпаган эмгеги менен чет өлкөдө тагырага Германия мамлекетинде билим алып келген математика жана информациялык технологиялар факультетинин студенти Автандил Максатбек уулу менен майып курабыз. Саламатсызбы Автандил, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы, чакырганыңыздар үчүн кубанычтамын. Негизинен Германия мамлекетинде окуу системасы татаал ишет. Айтсаңыз, ошол билим берүү системасы кандай экенин, өзгөчөлүктөрүн, айырмачылыктарын айтып кетсеңиз. Албетте, Европа мамлекеттеринде, бардык эле Европа мамлекеттеринде окуу системасы биздикинен өтө айырмаланып турат. Мисалга алып кетсек, бизде студентке учебный планды, 1 жылдык учебный планды түзүп берет. Мисалы үчүн 5 предмет болсо, 5 предметти окууга биз мажбурбуз да 1 жылда. А Германия, Европа мамлекеттеринде болсо, ал жакта совсем башкача. Ал жакта биз өзүбүз предметтерди өзүбүз тандайбыз, бирок өзүбүздүн факультетибизге тиешелүү гана предметтерди тандайбыз. Абдан жакшы, ошол Германия мамлекетине барып калышыңызга ким себеп болду, эмне түрткү болду? Деги эле баруу жолдорун айтып кетсеңиз. Биринчисинен айта кетсем, Ошму университети себепкер болду. Ошондой эле Erasmus Plus программасы менен ал жака барып келдим мен. Erasmus Plus программасы бул студенттерге өтө жакшы программа деп эсептейм. Себеби барып келүү, кеткен жол кире, даже окуусу бекер болот. Erasmus Plus программасы боюнча кичине айта кетсем, бул программа 2014-жылдан бери иштеп келе жатат. Ошму мамлекети бул биз 2019-жылы Германияга барганыбызда биринчи жолу Германия факультети менен, Германия мамлекети менен партнер болушту. Ошондуктан биз Ошму университетинен 3 студент бардык. 3 студент барып ал жакта окуп келдик. Абдан жакшы. Билим алып келген соң, ошол сизде кандай өзгөрүүлөр, пландар болуп жатат? Албетте, ар бир адам чет мамлекетке чыкканда алар, мисалы мен Германияга барардын астында Германияны башкача элестетчүмүн. Бирок баргандан кийин ал Германия өтө кичипейил, меймандостугун, бизге кылган мамилесин, эң главный алар пунктуальный болушат экен. Ошол мага өтө жакты. Анан кийин бул Германияга барып келгенден кийин өзүмдө өтө көп пландар бар. Азыр мен 3-чү курста окуйм. 4-чү курста Кудай буйруса Германияга магистратурага тапшырам деген ойлорум бар. Абдан жакшы, тилегиңиз орундалсын. Рахмат. Анда ошол азыркы учурда жаштар арасында сыртка чыккан, чет өлкөгө билим алууга кетип жаткандардын саны өтө арбында. Ушул нерсенин бизге канчалык деңгээлде зарылчылыгы, кереги бар? Албетте, мен ар бир студентке кааларым чет мамлекетке чыгып окуп келүүнү, өзүнүн бул деле студенттик жашоонун бир элеси деп эсептейм. Себеби чет мамлекетке чыгып окуп келүү деген бул деген өтө чоң жетишкендик деп да эсептейм. Чет мамлекетке чыкканда булар алардын культурасын, алардын окуу системасын жана инновацияга даяр болушат. Бизде Кыргызстанда окуу системасы башкача. Кудай буйруса, бизде дагы Кыргызстанда Европанын системасын өтөт деп ойлойм. Ошондуктан ар бир студент башка мамлекетке барып ал жакта окуп келсе, ал ошондой өзгөрүүгө даяр болот дагы. Даяр болот. Мындай жакшы. Негизи сиз өзүңүз канча тилде эркен сүйлөйсүз? Анан ошол немис тилин өздөштүрүүдө кайсы тармактарды көбүрөөк колдондуңуз? Өзү негизи немис тилин окууда биринчиден биз Ошму университетинде окудук. Плюс дополнительно мен курстарга бардым. Бул Ошму немис тилин үйрөнүүгө себепкер бул Сарыкбаева Жумагүл эжеке. Сарыкбаева Жумагүл эжеке биз окубайбыз деп сабактан ар бир студент эми сабактан жалкоолонот да. Жалкоолонгондо бул Сарыкбаева Жумагүл эжекебиз бизге ар дайым мотивация берип, ушу Германияга барып окугула деп, ушу бизди жөнөттү деп эсептейм. Ошол Германияга барып билим алып жатканда, ошол тилден сиз канчалык кыйналдыңызбы? Албетте, экинчи курсумда мен бул экинчи жолу барышым Германияга. Биринчи барганымда Ференжок деген программа. Бул программа атайын студенттер үчүн 3 айлык иш берилет. Ал иш сен 3 айда Германияда иштеп, языковое знанияңы жогорулатсаң болот. Ошонун себебинен мен Германияда немистер менен иштеп, немистер менен сүйлөшүп, эркин сүйлөшүп, немис тилими жогорулатып, анан бул жактан кайра келип, экинчи курста бул жакта конкурс болгон. Конкурстан ошонун себебинен гана өттүм деп эсептейм.
негизинен ошол биринчи барып келгениңизди пайдаланса берчү. Ооба. Келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Тилектериңиз ордуңуз. Рахмат. Ал эми бүгүнкү биздин экинчи каарманыбыз учурда Казакстан мамлекетинде билим алып жаткан Наргиза Анарбай кызы менен байланышка чыкканбыз. Салам достор. Биз Ош мамлекеттик университетинин журналистика дисциплинидеги 3-курсунун студенттерибиз. Биз учурда Нур-Султан шаарындагы Евразия улуттук университетинде мобилдик боюнча окуп жаткан учурубуз. Ооба, негизи бул жакка бир семестрге окууга келгенбиз. Ал эми кыргыз казак дээрлик окшош эле эл болгонубуз үчүн бул жакка көнүп кетишибиз эч кандай кыйынчылыкка турган жок десек да болот. Ал эми элдери ушунчалык жылуу кабыл алышып, студенттер менен деле бат эле аралашып кеттик. Бул жакта негизи билим берүү системасын айтсак, баарысы электрондоштурулган. Студенттерге мүмкүн болушунча баардык шарттар түзүлүп берилген. Ал эми студенттер ошол шарттарды пайдаланып калганга ушунчалык жигердүүлүк менен аракет жасашат десем дагы болот. Себеби алар ар бир бош убактысында улам жаңы нерселерди үйрөнүп калганга, жок эле дегенде китеп окуп калганга аракет кылышып жүргөнүн байкадык келгенден бери дээрлик көпчүлүгү. Ошондуктан айтар элем, сиздер дагы эч качан жалкоолонбоңуздар, китеп окуңуздар, тил үйрөнүңүздөр. Ооба, биздин окуу жайда чет өлкөгө чыгып окуп, өзүң дүйнө таанымыңды жогорулатканга бардык шарттар түзүлгөн. Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып баарыңыздар чет өлкөгө чыгыңыздар, окуңуздар, жана ошондой эле өзүңүздөрдүн дүйнө таанымыңыздарды жогорулатыңыздар. Ооба, эми биз бул жакта окуп жатканыбызды алдыбызга койгон максаттарыбызга болгон кадамдардын эң алгачкыларынын бири деп эсептейбиз. Ошондой эле бул жака келишибизге себепчи болгон окуу жайга жана ошондой эле окутуучулар жамаатына жана ата-энебизге ыраазычылык айтабыз. Казакстандан, Кыргызстанга салам. Тил үйрөнүп чет жакта билим алуу учурда жаштар арасында тездик менен өнүгүп келе жатат. Эгер сиз дагы дал ушул студенттердин катарын толуктайм десеңиз, анда сизди тил үйрөнүүгө чакырабыз. Сиздер менен мен Айдан Амалбек кызы болдум. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча амандыкта бололу.